Siz акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Мен акчага болгон сүйүүм бир да жок. Парламентаризм доорунун акыркы өкмөтү. Депутаттар кыска убакыт иштечү премьер-министрди кызматка бекитишти. 5600 сомго жашап көрө аласызбы? 5600 сомго деле жашаса болот. Украинанын президенти тартылган тасмадан таасирленген Мариповдун өкмөтүнүн түзүмү кескин өзгөрүүлөргө дуушар болду. Кесепеттер болбойбу? Радикалдык реформа өлкөгө кандай жана канча пайда алып келет? Колдо бар алтын эми баркталабы? Ген иштетүүнүн жаңы тартиби киргизилүүдө. Сырттан келип эле биз эмитебизде конкурска катышып утуп кете берчи. Бүгүнкү күндө бияктан так аныкталып турат, что баягы биз деген ээри месторождениялар өзүбүздүн националдык баягы өзү улуттук компаниябыз өзү ошону иштетип, разведка кылып, анан кийин разработка кылыш керек да. Кыргызстандын ген байлыктарына көз арткандарга жол буулду. Өлкөдө кол тие эле канча ген калды? Алардан канча пайда табууга болот? Спорттогу кыз келиндер. Эмне үчүн Кыргызстанда аялдардын футболу жандана албай жатат? Кыздарга стимул болуш үчүн дагы бизге бир чемпиондор керек да, кыздарды чыгаш керек. Ошол чемпиондун аркасынан дагы көрүп, дагы кыздар көбөйөт деп ойлойм да. Эмне үчүн кыз келиндер машыккан аянттын абалына эч ким көңүл бурбайт? Сразу. Окей. Хорош. Ата-энесинен кароосуз калган кыздардын спортко болгон кызыгуусу күч, бирок колдоо аз. Кыздар спортко барбай эле койсун, кызсың, кыз болуп да футбол ойнойбу деген сөздөр келген. Кол буттарың мындай накачанный болуп баратыптыр деп. Аларга көңүл бурбаш керек. Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга саресеп салчу жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Программаны бул жумада парламент 3 күн бою талкуулап кабыл алган өкмөттүн жаңы түзүмү менен курамынан баштасак. Депутаттар адатынча бардык талапкерлерди алар айткан сунуштарды эки колдоп, кубаттап, батасын берип узатышты. Эл өкүлдөрүнүн мындай мүнөзүнө эл деле көнүп бүттү. Депутаттар өкмөт мүчөлөрүнө суроо берип, бирок жоопторун кунт коюп угуп, анализге деле албайт окшойт. Буга бир эле мисал, Баткендеги Төрткүл суу сактагычына байланыштуу маселе болду. Премьер-министр Улукбек Марипов суу сактагычтын башы кошуналарга өтүп кетиптир деп айтканда, бир дагы эл өкүлү кебилген жок. Жада калса Баткендеги ар бир тилкенин коен жатагына чейин билген депутаттар ооз ачкан жок. Төрткүл маселесине алдыда программанын алкагында дагы кайрылабыз. Ал эми азыр өкмөттүн жаңы түзүмү менен курамы жөнүндө кепти уланталы. Ошентип Кыргызстанда 16 мүчөдөн турган өкмөт куралды. Мурдагыдай кыдырата тизилген вице-премьер-министрлер жок. Баарынын жүгүн бир гана вице-премьер-министр көтөрөт. Аталышы ар башка, бирок кылган иштери окшош агенттиктер, кызматтар бириктирилип, тармагы жакыныраак министрликтерге кошулуп жатат. Бул жааттагы реформа көп убакытты талап кылчудай. Эми жаңы дайындалган 12 министр, 3 комитетти, 11 кызматты, 9 агенттикти, 4 фондту жана 2 инспекцияны бөлүштүрүп алыш керек. Айрым мекемелер кимге карары белгилүү болуп калды. Талаш жаратып жаткан органдар дагы бар. Мисалы, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы, каттоо кызматы кимдин карамагына алынат, чечиле элек. Көбү мындай кескин өзгөрүүнү күтпөгөнгө ирилештирүүнү кабыл ала албай жатышат. Бирок бийликтегилер бул реформа жакшы жемишин берет деп ишендиришүүдө. Жаңы пайда болгон министрликтер жана өкмөттүн жаңы курамын толуктаган эски жүздөр тууралуу кийинки материалда. Алай тепсе мукча аласызбы? Өтүк кийип чоңойгон жигитмин. Бүгүн мол араңыздарда мүмкүн уурулар отургандыр. Ар бир адам өзүнүн ниетине жараша бардык ишин жыйынтыктайт. 5600 сомго жашап көрө аласызбы? 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын. Siz акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Мен акчага болгон сүйүүм бир да жок. Сиз депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Сиз келип тур, эми бүтөт го Кудай буйрса. Мен келиш менен эмес, мунун бир бүт. Мен эми кечирим сурайм, тамашаладым. Кыргызстанда 48 мамлекеттик мекеме кыскартылып, ирилештирилип, өкмөттүн 16 гана мүчөсү болот. Анын бирөө премьер-министр, экинчиси орун басары, үчүнчүсү өкмөттүн аппарат жетекчиси, төртүнчүсү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Ал эми калган 12си министрликтер. Бирок мындай ирилештирүү айрым бир мамлекеттик органдын функциялары жоюлат дегенди түшүндүрбөйт. Болгону башка бир мекемеге жүктөлөт. 17 штат катчы кетет. Азыркы күндө ошондой пландалып атат.
бир нече орун басарлар кыскарат. 24 миллиондун ал расчетный экономия деп коебуз. Ошонун тегерегинде бул быйылкы жылы баары үнөм болбойт. Өзүңүз жакшы билесиз. Кодекске жараша, мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамына жараша аларга 3 айлык, анан кийин дагы эгерде жумушка орун болсо 3 айлык пособиелер төлөнөт. Финансы менен экономика министрликтери бириктирилип, анын башчысына келген Улукбек Карымшаков вице-премьер-министр рангында иштейт. Жаңы мекеме өкмөттөгү эң чоң блок. Ал экономика тармагына тагыраагы киреше жаатына жооп берет. Бул министрликтин алдына буга чейин өз алдынча болуп келген бажы жана салык кызматтары киргизилет. Мындан тышкары бул мекемеге мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду менен туризм департаментин да кошуу сунушталууда. Атына заты жарашкан эки Улукбек отурасыздар. Парламентте да Улукбектер отурат. Абдан бир сиздерге үмүт чоң. Өкмөттөгү дагы бир чоң блок саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги. Буга чейин бул эки мекеме өз алдынча болуп келсе, эми бир министрдин жетектөөсү алдында иштейт. Ал башкы дарыгер Алымкадыр Бейшаналиев. Биринчи орун басары болсо социалдык өнүгүү жаатында иш алып барат. Марттын ичинде биз биринчи программа этапта медиктер, мугалимдер, андан кийин экинчи этапта ушул уязвимый зона эмедегилерди, слойдогуларды иштегенге вакцинация кыла баштайбыз. Ал эми буга чейин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жана коргоо комитети деп эки бөлүнүп иштеп келген мекемелер бириктирилип, кайрадан коргоо министрлиги деп түзүлдү. Муну менен башкы штаб жоюлуп кетет деп түшүнүү туура эмес. Ал министрликтин алдында иштейт. Коргоо министри болуп Таалайбек Өмүралиев дайындалды. Ал 2011-жылдан 2014-жылга чейин коргоо министри болуп иштеген. 7 жыл мурда Таалайбек Өмүралиев кызматтан кетери менен аскер прокуратурасы ага карата кылмыш ишин козгогон. Ал аскер кызматкерлерине үй бөлүштүрүүдө мыйзам бузган деп күнөөлөнүп, 2017-жылы райондук сот аны генерал наамынан ажыратып 5 миллион сом айып салган. Бирок кийинки соттук инстанция ага генералдыкты кайтарып берген. Таалайбек Өмүралиевди октябрь окуялары учурунда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков башкы штабтын башчысы кылып дайындаган. Ал эми коргоо иштери боюнча комитеттин Эрлис Тердикбаев жетектеп келген. Эми эки орган бириктирилип түзүлгөн коргоо министрлигин Таалайбек Өмүралиев башкарат. Госкомитеттин ордуна ошо коргоо министри жасалат. Ошо коргоо министрдин алдына генералдык штаб кирет да. Өкмөттүн түзүмүндө дагы бир министрлик пайда болду. Энергетика жана өнөр жай министрлиги. Кыргызстан үчүн ал жаңы эмес. 2015-жылга чейин өлкөдө энергетика министрлиги болуп келген. Анын ордуна улуттук энерго холдинг түзүлгөн болчу. Анын курамына 9 акционердик коом кирип, ар биринде бирден жетекчи, 3 кишиден турган директорлор кеңеши болуп, 27 адамга мамлекеттен маяна төлөнчү. Эми холдинг энергетика министрлигинин алдына киргизилип, кызматкерлердин саны кескин кыскартылат. Ошондой эле Тоо-Кен тармагындагы ушул министрлик тескемей болду. Бул мекемени Кубанычбек Турдубаев жетектейт. Аны дагы өкмөттө жаңы жүз деп айтууга болбойт. 2014-2015 жылдары энергетика министри болуп иштеп кеткен. 7 жыл мурда дагы бул жолу дагы. Ал жогорку кызматка сунушталып жатканда депутаттар анын кылмыш жоопкерчилигине тартылганын эскертишти. Биз иштеп жүргөн ишканада, Восток Электро деген ишканада кээ бир жетекчилердин айынан ошол жерде кызмат кылган орто деңгээлдеги жетекчилер толуу баш аяк 38 киши жоопко тартылган. Бизди жарым жыл ары бери сүйрөдү, анан аягында өкүм чыгарып жазадан бошотушту. Айыл чарба министрлигинин дагы функционалдык милдеттери кеңейтилди. Эми айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги деп аталат. Курамына токой чарба менен суу ресурстары агенттиктери киргизилип жатат. Октябрь айынан бери министрликти башкарып келген Тилек Токтогазиев жетекчи болбой калды. Анын ордуна Аскарбек Жаныбеков келди. Аны дагы өкмөттөгү жаңы жүз деп айтууга болбойт. 2012-жылы 7 айдай айыл чарба жана мелиорация министрлигин жетектеген. 29 жаштагы мындай айыл чарбаны түшүнбөгөн адамдын ою менен бөгөт койгонуңар туура эмес. Башка жактан мына өкмөттүн бюджетинен 50-100 миллион сом бөлүп туруп, ошону дотация кылып койсо болмок. Эки жактуу караш керек. Экспортко запрет болду, бул мына өндүрүшчү катары айтса, анда бул жерде баягы
мал баккан адамдардын то есть малдын баасы түштү. Шаардыктарга эт арзандады, ушул эле маселе. Буга чейин транспорт жана жолдор министрлиги деп аталып келген мекеме эми транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги деп аталып калды. Бул органга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги кошулуп, аталыштан жолдор деген сөз алынды. Бирок бул министрлик жол салбайт дегенди түшүндүрбөйт. Бул жаатта дагы ишти улантат. Ошондой эле санариптештирүү жумуштары дагы ушул мекемеге жүктөлдү. Ал эми башчылыгына транспорт министрлигинин тарыхында биринчи жолу айым дайындалды. Гүлмира Абдыралиева буга чейинки министр Бакыт Бердалиевдин ордун ээледи. Бердалиев бул кызматта 3,5 айдай отурду. Транспорт министрлигине жолчу жокпу бизде? Жол тарба министрлигине жол иши барган дурусбу дейм. Мурункуда жолчу эмес болчу. Азыркыда жолчу эмес. Рыскелди Шыныбекович, Украинанын президенти «Слуга народа» деген фильмде биринчи катыштыбы? Ошо жерде жол министрин чакырып не кылды? 1 миллиард акча берди. Ал замына чакырып 1,5 миң берди. Ал Дыдыхан чакырып 250 миң берди. Акыры жанагы аял киши жолду оңдогонго акча жетпей калды го. Бирок бизде жол салбай эле кол салып атпайбы? Именно ошон үчүн ушул айымга бербейликпи мүмкүнчүлүк? Иштейт, еще как иштейт. Бүт тепкичтерин баарын басып өткөн. Тем более айымдар эми айымдарды тартпайлы, аны көрүп колдоо калалы. Биз колдосок, мен ойлойм, иш жылат. Анан айымдарды көрүп туруп эркектер дагы кичине мындай намыстанып жакшыраак иштейт го деп ойлойм. Түзүмүнө өзгөртүү киргизилген дагы бир мекеме Маданият министрлиги. Эми Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги деп аталат. Бул органга спорт агенттиги кошулду. Башчылыгына болсо буга чейин орун басар болуп келген Кайрат Иманалиев дайындалды. Юстиция министрлигинин аты алмашпаганы менен түзүмү өзгөрүүгө дуушар болгону турат. Ага жазаларды аткаруу кызматы кошулушу мүмкүн. Ал эми министрликтин башчысы алмашып, Марат Жаманкуловдун ордуна айым келди. Асел Чымбаева өлкөнүн башкы юристи болуп дайындалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы аталышы өзгөргөн жок. Бирок ага айлана чөйрөнү коргоо агенттиги кошулганы турат. Министр деле алмашкан жок. Бобек Ажикеев ордунда эле калды. Аталышы дагы, түзүмү дагы, башчысы дагы алмашпаган министрликтер. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Ички иштер министри Улан Ниязбеков орундарында калышты. Өкмөттүн курамындагы 16 аткаминердин 8-и кызматта калды, калган 8-и алмашты. 3 вице-премьер-министрлик кызмат жоюлгандыктан Эльвира Сурабалдиева, Равшан Сабиров, Максат Мамыткановтар ишсиз калышты. Ал эми өкмөттүн аппаратынын жетекчиси болуп келген Бактыбек Аманбаев дагы креслодон кол жууп, буга чейин анын орун басары болуп иштеген Жеңишбек Асанкулов ордун ээледи. Элизат Эркинтур, Кенжебек Максатбек уулу, НТС Жумалык. Программанын башында сөз болгон Төрткүл суу сактагычы боюнча маселеге токтолсок. 4 күндөн бери Баткен областынын тургундарынан уйку качты. Анткени парламенттин трибунасында премьер-министр Улукбек Марипов суу сактагычтын башы кошуналарга өтүп кетиптир деп балп ettирди. Өкмөт башчы адашып айтып алдыбы же эл билбеген документтерди көрүп билип сүйлөп жатабы, бар үчүн табышмак. Жыйында отурган 120 депутаттын бирөө дагы тактоо киргизип сурап койгонго жарабады. Же аларды бул маселе кызыктырбайт, же премьер-министр айткан сөздүн төркүнүн жакшы билишет. Качан гана Баткен эли митингге чыгып так маалыматты талап кыла баштаганда депутаттар ордунан козголгондой болушту. Ал эми тиешелүү аткаминерлер 2 күндөн бери Төрткүл суу сактагычы Кыргызстандын аймагында жана Кыргызстанга таандык экенин айтып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен алек. Бирок премьер-министр Улукбек Мариповдун өз оозунан түз эфирде уккан баткендиктерди эч ким ынандыра албай жатат. Өкмөттүн тараткан учкай маалыматында болсо, Марипов 1991 жылдын 16 майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйү тууралуу айткан. Себеби ал келишим боюнча тараптардын айрым пикир келишпестиги бар экени белгиленген. Түшүндүрүп айтканда, өкмөт башчы суу сактагычтагы сууну бөлүшүп ичүүдөгү айрым көйгөйлөрдү көтөрүптүр. Маалымат үчүн айта кетсем, Баткен областындагы Төрткүл суу сактагычынын топтолгон сууну азыр Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан пайдаланат. Ал эми бейшемби түнү Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Кубанычбек Жумалиев камакка алынып 2 айга тергөө абагына киргизилди. Эл өкүлү ар кандай кылмыштарга шектелип келгенине 1 жылга жакындап калды. Бирок буга чейин суудан кургак чыгып келген Жумалиев бул ирет УКМКнын култагынан бошоно алган жок. Депутат оор кылмышка
коррупцияга шектелип жаткандыктан парламенттин уруксаты жок эле анын колуна кишен салынды. Кубанычбек Жумалиев өзүнө таандык эл аралык медициналык университетин ачууга лицензияны коррупциялык жол менен алганы аныкталган. Тагыраагы ал окуу жайын мыйзамсыз иштетүү үчүн өзүнүн саясий таасирин пайдаланып жана бул жаатта мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып лобби кылып келгени ашкереленүүдө. Комиссия алгач анын университетине лицензия берүүдөн баш тартса, Жумалиев министрликтин жетекчилигине чейин чыгып, депутаттык мандаты менен жеке маселесин чечип туруптур. Мындан тышкары, эл өкүлү кылмыштуу жол менен табылган акчаны легалдаштырган, салыктан качкан, мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө. Кубанычбек Жумалиевке жана анын адамдарына катталган 78 кыймылсыз мүлк, мейманканалар, компаниялар аныкталган. Арасында элге белгилүү таатан, гоен соода борборлор бар. Депутатты көпчүлүк финансы полициясы камакка алат болуш керек деп күтүп жатканда УКМК темир торго киргизди. Ошентип, пандемия маалында ашканага отуруп алып, Кубанычбек Жумалиевдин байлыктарын ашкерелеген Сыймык Жапыкеевдин айткандары тергөөнүн алгачкы маалыматына караганда туура келүүдө. Жапыкеев өзү болсо УКМКны мактап, депутатка карата так ушундай чечим кабыл алынышы керек эле деп билдирүү калтырды. Өлүмдөн акча жасагандар же бирөөнүн өлүмүнө себепкер болгондор. Өлкөнү коронавирус каптаганда ортодон акча жасап, 1 сом 50 тыйындык бахиланы 150 сомдон сатып алган аткаминерлерге мындан башка сөз туура келбейт. Эл ооруканадан орун таппай дары издеп карайлап жүргөндө айрым бир кызматкерлер кайсы тендерден канча өөнөп калсам деп өз капчыгынын камын ойлоп жүрүптүр. Жаны чыгып баратса дагы акча жеген аткаминерлер Кыргызстан деле болот окшойт. Бул жумада башкы прокуратура пандемия маалындагы дагы бир мыйзам бузууну аныктады. Ооруканага барганда ооздон 10 сомго сатып алынган кадимки бахила 150 сомдон бааланыптыр. Анын дүңүлөй наркы 100 эсеге арзан экен, 1 сом 50 тыйынды кебелбей туруп 150 сом деп жазып койгондон кайра тартышкан эмес. Мындан тышкары сапатсыз колгаптарды сатып алышкан. Бир эле тендерден 5 миллион сом зыян келтирилген. Бул материалдык жагы. Эми ошол сапатсыз мээлейди кийген дарыгерлердин канчасы коронавирус жуктуруп алды экен? Ал канча адамга тарады экен? Муну тактоо албетте кыйын. Бирок эл кыйналып жатканда дагы дүнүйө топтогондор мыйзам алдында жооп берчү күн алыс эмес болсо керек. Кыргызстан гендерге бай, бирок эли жакыр жашайт. Расмий маалыматтарды карасак, өлкөдө 666 тонна алтындын запасы бар. Кыргызстанда ген иштетүүгө жана чалгындоого баш аягы 3000 лицензия берилген. Эң кызыгы, ошол уруксат кагаздарынын көбү геология комитетин Дүйшөнбек Зилалиев башкарып турганда таратыптыр. Өлкөдө алтындан тышкары жез, темир, күмүш, калайга бай гендер толтура. Ошонун баарын иштетсек эле бюджетке акча толуп, жашоо турмуш жакшырчудай. Бирок буга чейин гендин дээрлик бардыгы эле бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн иштетилип келген. Эми мындайга жол берилбейт деп ишендирүүдө жаңы ишке киришкен президент Садыр Жапаров. Анын чыгарган алгачкы 5 жарлыгынын бири так ушул жер казынасын пайдаланууга байланыштуу болду. Ага ылайык эми мамлекеттик маанидеги гендерди 100% үлүшү мамлекеттики болгон улуттук компания гана иштетет. Кирешенин баары 1 тыйынына чейин казынага түшүшү керек. Эми өкмөт мүчөлөрү жай айларына чейин тиешелүү документтерди даярдашы шарт. Албетте, мыйзам артка иштебейт. Ушул кезге чейин ген казып келген инвесторлор ишин улантат. Бирок аларга карата дыкат текшерүүлөр башталып, мыйзам бузуулар табылса, лицензиясы артка чакыртып алганга чейин жетиши мүмкүн. Кыргызстанда канча ген бар экени тууралуу так маалымат жок. Алтын гендеринин саны эле 2,5 миңден ашат. Бирок көбүндө баалуу металлдын запасы аз эле болгондуктан казуунун кажети жок деп келишет. Ал эми президенттин жарлыгы мамлекеттик маанидеги гендерге гана тиешелүү. Геологтор эми өлкөдө андай жерлер канча экенин так эсептеп чыгышы керек. 2 жыл мурда өкмөт бекиткен документти таап карасак, ага өлкө боюнча эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде мааниси чоң гендерибиз кирбей калыптыр. Эмнеге деген суроо жаралат. Бул жакта дагы мандем бар окшойт. Ошентсе дагы азырынча расмий деп эсептелген тизме боюнча өлкөдөгү мамлекеттик маанидеги гендерге саякат жасап көрдүк. Кезек Нурзада Сыдыкбековада.
2019 жылы июль айында өкмөт мамлекеттик маанидеги гендердин реестрин түзгөн. Тизмеге 34 объект киргизилген. Мамлекеттик маанидеги гендердин 14-ü алтын чыккан жерлер. Биринчи орунда Кумтөр турат. Борбор Азиядагы эң ири генди чейрек кылымдан бери канадалык компания иштетип келет. Казуу башталганга чейин эле ал жерде алтындын запасы 400 тоннадай деп көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күнгө карата эле 409 тонна алтын өндүрүлдү. Кумтөр долбоорун кылым аферасы деп атап келишет. Алгач келишимде Кыргызстан 67, канадалыктар 33%га ээ болушкан. Бирок эмнегедир эки тарап казылган алтын эмес, кирешени ушундай үлүштө бөлүшүүнү сүрөшүшкөн. Эң кызыгы канадалык компания генди казууга алган кредитти төлөп жатканын айтып, көп жылдар бою киреше жок деп келген. Кийин келишим кайра каралып чыгып, Кыргызстандын 67%дык үлүшү дароо 33-кө, андан кийин 26,5%ке чейин түшүп калат. Разрешаю взрыв. Алтындын кору боюнча экинчи орунда турган Жерүү кени Талас областында жайгашкан. Геологиялык чалгындоолордо ал жакта 88 тонна алтын табылган. Жерүүдө көп жылдан бери алтын өндүрүү аракети көрүлүп, 10го жакын инвестор алмашкан. Учурда баалуу металл казуу лицензиясына россиялык Восток геодобыча компаниясы ээлик кылат. Ал жакта алтын чайкоочу фабрика курулган. Мартта ишке берилет деп күтүлүүдө. Талас районунда Жерүүдүн жанында алтын жана жез чыккан Талдыбулак кени жайгашкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, ал жакта 120 тонна алтын, 800 000 тонна жез, 50 000 тонна молибден бар. Бирок бул расмий түрдө тастыктала элек. Бир жылдары геологиялык чалгындоо жүргүзүү жана андан кийин казуу үчүн Талас Коппер Голд ишканасы лицензия алган. Бирок анын инвесторлору тез-тезден алмашып, милдеттенмелерди аткарбагандыктан 3 жыл мурда уруксаат кагазы артка чакыртып алынган. Ушундай эле окуя Талас районундагы Андаш кенине байланыштуу дагы болгон. Аны иштетүүгө алынган лицензия улам бир чет өлкөлүк компаниядан экинчисине өтүп турган. Алар болсо Андаш кенин Лондондо фонддук биржага коюп миллиондогон кирешелерди таап келишкен. Ал эми бул жакта ген жакында казылат деп майда барат иштерди жасап түр көрсөтүп турушкан. Ошентип Андаш майнинг компаниясына 2005 жылы берилген лицензия 2017 жылы гана жокко чыгарылган. Такталбаган маалыматтарга караганда Андаш кенинде 46 тонна алтын жана жездин запасы бар. Алтын тизмеде Талдыбулак Солжээ кени дагы орун алган. Ал Чүй областынын Гемин районунда жайгашкан. Алтындын кору боюнча Кыргызстанда 3-чү орунда турат. Кенде 64 тонна алтын жана 45 тонна күмүштүн запасы бар. Чүйдөгү Талдыбулак кенинде дагы бир нече жолу инвесторлор алмашкан. Ал жакта австралиялык, швейцариялык, малайзиялык жана казакстандык компаниялар алтын казууну ниеттенишкен. Бирок 10 жыл мурда лицензия Алтын ген Кыргыз-Кытай компаниясынын колуна тиет. 5 жыл мурда Геминдеги Талдыбулакта алтындын алгачкы тоннасы өндүрүлгөн. Мамлекеттик маанидеги гендердин тизмесине Жалал Абад областындагы 6 алтын кени дагы киргизилген. Алабука районунда жайгашкан Үңкүр таш жана Бозумчак кендери. Биринчисинде 38 тонна алтындын запасы бар. Азырынча иштетиле элек. Бозумчакта болсо 23 тонна алтын жана 145 000 тонна жездин кору бар. Аны 2014 жылдан бери Казакстандык Каз Минералс компаниясы казып жатат. Иштен бери кени дагы Чаткал районунда жайгашкан. 79 тонна алтындын кору бар кен 13 жыл мурда Кытайлык Full Gold майнинг компаниясына Ош Сарыташ Иркиштам трассасын бир нече тилкесин оңдогон үчүн акы катары берилген. Инвестор 8 жыл комбинат куруп, 3 жыл бою курамында алтын бар концентратты Кытайга ташып турган. Бул үчүн аларга айып салынып, ага кошумча жергиликтүү элдин нааразычылыгы жаралып, инвестор 3 жыл мурда иштен берди кенинде алтын чайкаган фабриканы ишке киргизүүгө аргасыз болот. Ал жакта биринчи алтын куймалар алынган. Чаткал районунда мындан башка дагы 2 чоң кен бар. 77 тонна алтындын запасы бар Чарат кенин иштетүү укугуна Британиялык аралдарда каттоого алынган Zaf Holding Limited компаниясы ээ болот. 98 тонна алтындын кору бар Куру Тегерек кенин иштетүүгө уруксат кагазы болсо Кытайдын China Gold алтын өндүрүүчү улуттук компаниясынын туундуу ишканасына берилген. Чаткалдын тоолорунда Терек Кан деген алтын кени дагы бар. Акыркы 5 жылдан бери аны Эти Бакыр Терексай Кыргыз-Түрк ишканасы казып келет. Алтындын кору 27 тонна. Таш менен бизди койгулап, өзү үстүн жерде. Жүрсөт мына атака кылып атышат. Алтын тизмеден орун алган Солтун Сары кенинин айланасында дагы жаңжалдар токтогой келет. Ал Нарын областында жайгашкан. Алтындын запасы 20 тонна деп айтылып жүрөт. 2008 жылы аны чалгындоо жана иштетүү үчүн Кытайлык Чжонжи майнинг компаниясы лицензия алган. Бирок жергиликтүү эл ишкана айлана чөйрөнү булгап жатат деп иштетүүгө каршы болуп келишет. Акыркы жолу 2019 жылы жайында чоң жаңжал чыккан. Нарын
нарындыктар Кытайлык компаниянын тоодогу иштеринин кесепетинен мал жандыктар кырылып жатканын айтып чыгышат. Нааразычылык кенди басып алуу, компаниянын кызматкерлери жана жергиликтүү тургундардын мушташына чейин жеткен. 20 киши жабыркаган. Ошол окуядан кийин өкмөт Кытайлык компаниянын лицензиясын убактылуу токтоткон. Мамлекеттик маанидеги гендердин тизмесинен жогоруда аталгандан тышкары төмөнкүлөрдү дагы кездештирүүгө болот. Ысык-Көл областынын Жетегүз районундагы Тоолук алтын кени, Баткен областынын Баткен районундагы Зардалек алюминий кени, Ысык-Көл областынын Ак Суу районундагы Трудовое Калай жана Вольфрам кени, Баткен областынын Кадамжай районундагы Сурима жана Сымап кени, Ысык-Көл областынын Жетегүз районундагы Үч Кошкон жана Сары Булак Калай кендери, Талас областынын Бакай Ата районунун Үчемчек айылындагы Мышьяк кени, Чүй областынын Кемин районундагы сейрек кездешүүчү элементтерге бай Кутисай 2 жана Калисай кендери. Эми эч кандай иштетүүгө жөнөтпөй эле чийки зат катарында эле курулушка, өнөр жайга колдонулчу таштарга токтололу. Ош областынын Оокат районундагы Акиташ чыккан Аксай кени, ошол эле райондо гипс чыккан кен жайгашкан. Чүй областындагы Чопо кендери бар. Мамлекеттик маанидеги гендердин тизмесине көмүргө бай 8 объект дагы кошулган. Ноокат районундагы Бешбурхан кени, Аксы районундагы Тегене көмүр кени, Сузак районундагы Көк Жаңгак көмүр кени, Өзгөн районундагы Туюк Каргаш көмүр кени, Жумгал районундагы Мингуш көмүр кени, Баткен районундагы Шурап 3 көмүр кени, Лелек районундагы Сүлүктү көмүр кени, Жумгал районундагы Кара Кечи көмүр кени. Геологтар Кыргызстандын аймагында бир нече миңдеген түрдүү гендерди аныкташкан. Бирок мамлекеттик маанидеги гендердин тизмесине эмнегедир алардын кичине эле бөлүгү киргизилген. Мисалы, ал тизмеден Нарын областында Жетимтоо темиргенин таба алган жокпуз. Жетимтоо кени Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча темирдин запасы көп кенинин катарында турат. Ал жакта 3 миллиард 344 тонна темирдин кору бар экени белгилүү. Нурзада Сыдыкбекова, Кенжебек Максат уулу, НТС, Жумалык. Өкмөттүн жаңы курамында 2 гана аял бар. Бул иретте кайрадан эле эркектер басымдуулук кылган команда чогулду. Гендердик квота сакталбай калды. Айрымдар аялдарга деле бийликте иштегенге мүмкүнчүлүк берилди, бирок эл күткөндөй жыйынтык көрсөтө алышкан жок деп сынга алышууда. Учурда өлкөдөгү 3 бийлик бутагынын биринин башында аял турат. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева. Ал азыр мыйзам бузган деп шектелип, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү маселесин тартип комиссиясы 1 айдан бери карай албай жатат. Өкмөттүн жаңы курамында болсо юстиция менен транспорт министрликтерин айымдар башкарууда. Жогорку кеңештеги 120 депутаттын 20сы аялдар. Мыйзам боюнча 40 кыз келиндер болушу керек эле. Кыргызстанда аялдар бийликке көп тартылбаганы менен башка тармактарда өздөрү мыкты жагынан көрсөтүшүүдө. Бүгүн биз спортто ийгиликтерди багындырган кыз келиндерибиз тууралуу кеп кылмакчыбыз. Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, Валентина Шевченко, Дарья Маслова жана башка кыздарыбыз эл аралык аренага чыгып жеңишке жетип, кыргызстандыктарга кубаныч тартуулап жатса, спортко жаңы гана кадам таштап, алдыга чоң пландарды койгондор дагы бар. Мисалы, топ тээп, аялдардын футбол командасын түзгөндөр. Анча-мынча эркектер батын албаган штангаларды көтөрүп, оор атлетика менен алектенгендер. Айрыкча балдар үйлөрүндө тарбияланып жаткандардын спортко болгон кызыгуусу күч. Жашоонун ысык суугу аларды чыйрак болууга мажбурлап, өзүнө болгон ишенимин күчөтөт экен. Теманы Тынчтык Кенжебек уулу улантат. Быть под рукой всегда на случай нехватки кассовых врагов, готовым пытке быть публичной и горчить речи подчас. Орус адабиятын окуп жаткан Бахира Токтогул кызы Бишкек шаарындагы номер 71-чи жалпы орто билим берүү мектеп-интернатынын 11-чи класстын окуучусу. Бул мектепте жалпы 1000ден ашуун окуучу бар. Анын 900дөйү Бишкек шаарынан болсо, калган 105-и жашоо турмушунун шартына жараша аймактардан келгендер. Көпчүлүгү томолой жетим же ата-энесинин бирөөсү жок, ата-апасынан кароосуз калгандар шаарда адаптация болсун деп мамлекеттин колдоосу менен окутулат. 2003-жылы төрөлгөн Бахирадагы алыскы Нарындан ушундай себептерден улам 2016-жылы алып келинген.
Сабак бүттү. Бахира эми күндөгүдөй өзүнүн мерчемделген иштерин аткарганы кетти. Аймактардан келген окуучуларга мектептин 3-кабатынан жатакана даярдалган. 45 эркек бала окуу жайдын оң тарабында, 60 кыз сол ыптасында жашашат. Мектеп формасы кимоно кийимине алмашты. Жер төлөөдөгү машыгуу залынын бир бурчу Бахиранын таэквондо менен машыкчы жайы. Бул жакта ал буга чейин үйрөнгөн ыкмаларын кайталап, спорттун бул түрүнөн кадимкидей ырахат алат. Төрт жылдык талыкпас эмгектин артынан Бахира таэквондонун эң жогорку даражасы кара курдун ээси болгон. Кыз бала болгонуна карабай, спортко болгон кызыгуусу аны ийгиликке жетеледи. Алгач аябай оор болгонун, физикалык жактан гана чарчабастан кыз кишиге болбойт деген сөздөр моралдык жактан дагы шайын алганын айтат. Бул мектепке 1-6 классында келгенде мектептеги кружок ийримдерди карагам. Ал жерде волейбол, теннистер бар болчу. Таэквондода биринчи жолу уккам. Келип катышып көрөйүн деп агайдан сурадым. Башында кыйын болду. Ойлогом бул спорт только балдарга эле го деп. Кыздарга да машыкса болот экен. Башында айтышкан ушул кружоктогу бар бекен, кыздарга чыкса болот бекен деп таң калышкан. Акырындык менен ийгиликтерге жеткенден өзүм иш жүзүндө көргөзө баштадым. Өзүмдө азыр эч нерсе да иштебейт эле. Наоборот, ийгилик калышат. Бул жерде тарбия дегенде, бул спорт, бул мотивация болот да. Мелдешке чыгарда духовный мындай күчтүү болуш керек. Өзүңдүн соперницаларыңды көрүп коркпошуң керек. Алар сенден канча бийик болсо дагы сен өзүңдү көргөзүшүң керек да. Өзүң үйрөнгөн нерсеңди көргөзүп утуп кетсең болот. А кээрлери бар, мотивациясы жок болуп, духовный коркуп биринчи чыкканда. Мен да ошондой болгом. Агайым үйрөттү бардыгына. Баарына жетиштим. Аз дагы бир аз өзүм да аракет кылам. Көптөгөн максаттар бар алдыга койгон. Буюрса ошого жетем. Топту таамай тепкен Бахира футбол дагы ойнойт. Спорттун бир түрү менен гана чектелип калбастан, Кыргызстанда эми гана жандана баштаган кыз-келиндер футболун бир жылдан бери өздөштүрүп келет. Тоголоткон тобу дарбазанын мейлеген жерине жетет. Аз убакыт аралыгында бул жаатта дагы мыкты жыйынтык көргөзүп, спорт чеберлигине талапкер болуп турган чагы. Футболго болгон кызыгуу мектептин алдындагы аянтчадан жалаң эркек балдардын арасында көчө футболун ойноп жүрүп башталган. Өзүм көргөн телевизордон көрүп кызыкчумун. Мага жакчу. Мен Кыргызстанда женский футбол бар экенин билчү эмесмин. Мектепте бул жакта балдар ойносо бир аз кошулуп ойноп, бир аз үйрөнүп, анан кийин бир мелдеш болду. Команданын ичинде 4 бала, анан бир кыз болуш керек экен обязательно. Ошол жерге барсак, женский футболдун тренер эжеси көрүп, сүйлөшүп, анан кийин ошол аркылуу женский футбол бар экенин билгем. Барып баштадым. Бахира азыр кыз-келиндер арасындагы улуттук футбол курама командасынын мүчөлүгүнө талапкерлигин көргөзүүдө. Ага чейин мынтип бош убактысында топ тээп, машыгып турат. Футбол өзүнчө бир дүйнө. Ага кирсең чыга албайсың. Чыгуунун кажети деле жок дейт Бахира. Ойногон өзү жагат, тренировка кылган жагат. Мен өзүм мындай каалаган нерсем футболда. Ойногум келет, жумасына иши тренировка барам. Барбай калсам, мындай маанайым жок болуп, өзүм жаман сезип, бир нерсе жетишсиз болуп, спорт менен дүйнө чемпионкасы болгум келет. Кыргызстанда эле эмес, башка клуб, чет өлкөлүк клубтарга жазылып, ошолор менен ойногум келет. Россиядагы Зенит, ЦСКА деген клубтарга жазылып көргүм келет. Кыргызстандын атын чыгаргым келет. Өзүм эле кабыл эмес, Кыргызстандын атын чыгаргым келет.
башка өлкөлөргө Кыргызстандан келиптир деп саналат. Спорттогу жетишкендиктер каарманыбызды өзгөртүп же эркек мүнөз кылып салган жок. Наздуулугунан жазбай, аял кишиге мүнөздүү сапаттарды бирге алып жүрүү менен көздөгөн максатына дагы кадам салууда. Кыздар спортко барбай эле койсун, кызсың го, кыз болуп да футбол ойнойбу деген сөздөр келген. Дагы эле айтышат. Аларга көңүл бурбаш керек. Көңүл бурбай эле өзүң кандай максат койсоң ошого жетип айтышат уже башкача болуп калыптырсың, кол буттарың мындай накачанный болуп баратыптыр деп. Спорт машыккандан кийин бир нерсе максат койгондон кийин жетиш үчүн тренировка керек. Айткан сөздөрүнө көңүл бурбай эле койсок да болот. Главное бул адамда желание деп коет го, ошол болуш керек да. Каалоосу болсо бардык нерсесине жете алат. Эгер мисалы бирөөнүн эле кызыкпаган нерсесине жиберип койсо, ал жерден майын чыгарып иш кыла албайт да. Ошондой эле бул спорттагы бул менин жашоом. Сразу. Окей. Народ. Кыргызстанда кыз-келиндер арасындагы футболдун тарыхы башаты мына ушул эмгек резерви борборунда башталган. 1987 жылы номер 38 орто мектепте биринчи жолу футбол боюнча кыздардын секциясы пайда болгон. Кийин биринчилерден болуп мына ушул жерде Азалия командасы түзүлгөн. 1992 жылы КМШ өлкөлөрүнүн арасында улуттук намысты коргоп, бул команда биринчиликти алып келген. Азыр дагы кыз-келиндер арасындагы футбол боюнча улуттук кураманын 60% ушул команданын мүчөлөрүнөн турат. Бирок машыгуунун шарттары ошол кездеги боюнча калып калгандай. Күнүгө чаң топурак жутуп, баткакка жуурулушуп машыгууга туура келет. Мамлекеттин болгон жардамы ушул көк шибер футбол аянтчасынын ордуна эптеп түзөңгүрөөк жер берген. Абайлабасаң, катуу жер кыздарды аяп коймок беле. Бирок шартты шылтоолобой, топ тепкен кыздарыбыз майда жеңиштерге жетип келишүүдө. Буга футболчулардын спортко болгон кызыгуусу жана улуттук курама команданын машыктыруучусу Гүлбара Үметалиеванын эмгеги зор. Анын айтымында өлкөдө футболго кызыккан кыздар өтө эле арбын, бирок аянтчалар жок. Вы знаете, у нас в стране вообще большая трагедия. Билесиңерби, бизде футбол аянтчаларынын жоктугу чоң трагедия. Андан башка стадион жок, аянтчалар жок. Болсо дагы мына биздикиндей. Спорт деп төш какканыбыз менен мамлекет таптагыр эле көңүл бурбайт. Бирок ага карабай аймактарда жаш, мыкты машыктыруучулар, үмүт берген оюнчулар өсүп келе жатат. Мен эми мурдагыдай жалгыз эмесмин. Артымда өсүп келе жатканы сүйүнтөт. Жалпы Кыргызстан боюнча 30 команда бар. Быйыл Кыргызстанда 17 жаштагылар арасында турнир өтөт. Мүмкүн Австралиядан же Кытайдан командалар келет. Биз ошондо өзүбүздү татыктуу көрсөтөбүз. Бир өтүнүчүм бар. Оюнга стадион толо эл чогулуп берсе жакшы болмок. Кыздарыбыздын футболду канчалык жакшы ойноорун жана дымагын көрүшмөк. Бахира жумасына 3 жолу эмгек резерви борборуна келип машыгып турат. Азалия командасынын мыкты оюнчусу катары улуттук курама командага кошулса, өлкө үчүн көптөгөн ийгиликтерди жаратат дейт машыктыруучусу. Бахира к нам пришла недавно. Про нее я слышала очень давно. Бахира бизге келгенине аз эле болду. Ал интернаттын кызы болгонуна карабай мыкты спортчу болууга дымагы өтө күчтүү. Мен бул кызга өтө чоң үмүттөрдү коюп жатам. Жакында мага жардамчы болот же мен ага жардамчы болом. Жашоонун ар кандай сыноосуна кабылып, бирок мүңкүрөп калбай, келечектен көптү үмүттөндүргөн кыздардын катарын Военна Антоновка балдар үйүнүн тарбиялануучулары дагы толуктайт. Эркектерге гана тиешелүүдөй сезилген оор атлетика кыздар үчүн дагы болорун мына бул өспүрүмдөр далилдеп жатышат. Машыгып жаткан 8-нин 5-өө штанга көтөрүү боюнча Кыргызстандын чемпиондору. Бул жер дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевдин демилгеси менен 2012 жылы ачылып, ушул учурга чейин 10 чемпион кызды тарбиялап чыгарды. 30 килограмм салмактагы штанганы 14 жашар Ширин Мамытбекова оңой эле көтөрдү. Анын айтымында 45 килограммдык темирди деле асмандатып коет. 12 жашында өзү теңдүүлөр арасында өткөн таймашта биринчиликти багынткан. Жаман ойдон, жосунсуз жоруктардан спорт адамды сактап турат дейт ал.
Биринчи кызып жүргөм, 1-классымда кызып жүргөм, анан 4-классымда чоң ойдум деп келип көрөйүн деген, тренер кишенин көрүп, карап көрөйүн деген, аны ушинтип калдым. Көтөрүп жинден албайсың, ушинтип кызыгың кайра тарап кетет, кайра келип кетет, ушинтип кызыгасың, анан кийин кайра келгиң келет. Анан кийин кайра чоң вес көтөргүң келет, аны беришпейт сага. Кыздарга оор дешет, бирок бизге жакшы эле. Иногда барбай эле кой дешет. Эжем бар, аны ушул барбай эле кой оор болот дейт. Мынтип каласыңар, ооруйт денелериң оор. Бирок баргыбыз келет, бара беребиз. Ширин балдар үйүндө 1-классынан бери тарбияланып келет. Мурда эжеси дагы бул жакта жашап, сиңдисине караан болчу. Бир боорунун алыстап кетиши каарманыбызды өз алдынчалыкка, күчтүү болууга мажбур кылган. Тайманбастыкты, өжөрлүктү адамга сиңирген оор атлетикадан Ширин издегенин тапкан. Бул жактагы жетишкендиктер аны келечекте милиция кызматкери болууну шыктандырган. Окуу жайга өтүш үчүн спортту таштабарын, коомчулукта айтылган сөздөргө маани берберин айтат. Медальдарын жардам берет мага школго тапшырганга. Спортмен. Может, милиция болгум келет, жардам берет, спорттун бар экен деп, ушун спортко катышам, спорт менен болот. Бирок эркектер айтса, эркек окушуп баратасың деп, бирок окпайм да. Ооба, эркекмин деп жүрө берем. Келечектеги чемпиондордун машыктыруучусу Бакыт Абдукайымов кыздар менен иштешиш өтө оордугун, ошол эле учурда Кыргызстанда оор атлетика багытынын келечеги чоң экенин айтат. Ал тарбиялап жаткан спортчу кыздар өзүнүн жаш курагына ылайыкталган салмакты ашыгы менен көтөрүшүүдө дейт. Тарбияда беребиз, анан бул жерден баягы өзүбүздүн кеңешибизди беребиз. Бу жерде бүткөндөн кийин дагы мен да өзүм улуттук университетте эмгектенем. Ошол жака дагы сунуш кылам кыздарга, окуй турган болсо ошол жака тапшыртып, ал жакта да зал бар, Каныбек Осмонович атындагы зал бар. Ошол жакта да машыктырабыз кыздарды, балдарды. Бизге дагы кыздарга стимул болуш үчүн дагы бизге бир чемпиондор керек да, кыздарды чыгаш керек. Ошол чемпиондун аркасынан дагы көрүп, дагы кыздар көбөйөт деп ойлойм да. Турмуш жагы болсо эми ал өзүнүн угунда кете берет. 15 жаштагы Ирина Дымикова ага эркек балдар көп тийише бербегенин айтып күлөт. 55 килограмм салмакты көтөрөрүмдү укканда көбү таң калса, айрымдары алыстай баштайт дейт. 5 жыл мурда апасы каза болгондон кийин аргасыздан иниси экөө балдар үйүнө байыр алышкан. Күндүзү темир көтөрүп машыгып, бошой калары менен китеп окуурун айтат. Билимге дилгир жеткинчек класстын алдыңкы окуучуларынын катарын толуктайт. Стремишься к чему-то. Көңүлүң жок болсо, сен эч нерсе кыла албайсың. Аракеттин аркасы менен гана каалаганыңа жетсең болот. Мисалы, мен бул жака биринчи жолу келгенде оор атлетика жаккан эмес. 1-2 жолу машыгып көргөндөн кийин менин денем гана машыкпастан жалпы өзүмө жардам берерин түшүндүм. Менден көбүрөөк көтөргөндөрдү көрүп, андан ашканга аракет кыласың, шыктанасың. Бул мүнөз жашоодо дагы пайдасын берүүдө. Ата-энем жок деп жашоодон үмүтүн үзбөй, жаман иштерге аралашып кетпей, жаш кезинен спортту сүйүп, талыкпас аракет жасап, чоң ийгиликтерди баганткан кыздарыбыз ата-энеси бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе дагы билим алгысы келбей жалкоолонгон жаштарга жеңил жол менен акча тапкан эркектерге үлгү болчудай. Не все могут поддержать в этот момент. Многие говорят, что ты девочка, тебе рожать, и это не твой спорт. Если ты веришь в себя, то у тебя все получится обязательно. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Сиздер апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сар эсеп салган жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.